Салам алейкум туугандар, кандайсыңар анан? Силер да мага окшоп түнү бою уктабай, переживать этип, Казакстан эмне болуп атат болду экен деп кайра интернетке кирип атып, азыр көзүңөрдү сүртүп, уйкуңар келип отурасыңарбы? Менде да түн ушундай болду, билейин. Тиги туугандар эмне болуп атат болду экен деп эле ар бир өткөн событиясына сары санаа болуп эле. Анан азыр ичтен сызып отура бербей, туугандарга бир кайрылуу жасап, колдоо сөздөрдү айтып коеюн деп чыгып отурган кез атак. Кыскасы, казак кыргыз бир тууган дейт, бири-бирибиздин тилибизди котормочу жок эле түшүнөбүз. Казак эли, кыргыз эли силерди толугу менен колдойт. Даже силерге караганда биз силер үчүн аябай переживать этип атабыз дегендей. В общем, айланайын бир тууган эл, силер кандай максатты көздөсөңөр дагы биз силерди колдойбуз. Ошол максаттарга жетип алышыңарга толугу менен тилектешпиз дегендей. Эми до конца деп айтпай эле коеюн, ал жагын өзүңөр эле чечесиңер да, бирок давайте силерге дагы процветание, мондай ызы чуулар батыраак бүтүп, стабильность орношуп дегендей бакубат жашоого өтүп кеткиле. Бул акыркы болуп аткан окуялардын баарын биз кан тамырына чейин толук ар бир клеткасын түшүнөбүз го чиркин. Ё-моё, себеби билесиңер, биздин башыбызда мындай нерсе өткөн. Кыргыз эли силер менен давайте максатыңарга жетип алгыла.